прямой эфир. Аксакал бизде болайын, сиз азыр бериңдер зордуктабайбыз бизчи. Биз эми кемпировод боюнча өзүбүз башка бир материал даярдап жүрөбүз да. Биз азыр эми прямой бербейбиз. Биз бул жерден, Кара Суудан, аркы жактан алып жүрөбүз да эми. Өзүбүз кылайлы да. Ким жакшы прямой берет. Жигитте сен чыгарасың? Мен де чыгара алам. Экөөбүз тең тарта беребиз. Ооба, тарта беребиз. Сиздер бул жака бересиздерби азыр бир сөз? Жок, беребиз. Алар тарта берсин. Азыр мындай кылабыз, кичине сүйлөшүп алалы. Азыр Фейсбуктан прямойго кетиребиз да. Менин атым Назгүл Эшеналова, жаранды активистмин. О, тетиякты көрсөтүп Кемпировод көрүнүп турат. Көпүрөт көрүнүп турсун, а? Ооба. Анан биз каякта турганыбызда. Сиздер азыр биринчи учурашып, мына Курултайга келипсиздер, каяктан келдиңиздер, аты жөнүңүздөрдү айтып деп, прямой эфирде. Кимибиз ким экенин айтабыз, эмнеге келгенибизди айтабыз, анан болуп аткан окуяны айтабыз. Анан эмне үчүн мындай болуп атат? Эмне үчүн бийлик ошо куугунтап атканын айтабыз. Анан кандай болуш керегин айтсак. Азыр мен биринчи диагнозу биз азыр бүгүн Кемпироводдун жээгинде Курултайга келгенден катышуулар турабыз эле. Турайлы мындай. Сиз да келесизби? Турыңыз. Siz de gelirsiniz mi? Çoğu oturup söyleyelim. Aksakal. Böğrek aksakal var. Ben ayavayını okudum. Geç gelip günde düşüyor biz. Düşüyor. Dijur olup kaldı şu an. Ya dijur emez de. Aksakalların çoğu oturup. Çakır bunlar. Ne oturalım? Tamam, başlayırız. Masa oturayım. Ya bize atma. Abi 3 kişi olmayı masa oturayım. Ya bize atma. Ya pardon. Eko var kilo atat değil. Azır başlayalım bunda. Hiç kim yok. Azıcık kelsin aksakallar. Улуттук мекендештер эфирди бөлүшүп коюңуздар. Биз Кемпировод жергесинде эртеңки болуп турган Үзгөн районунда, Кызыл Октябрь айылында Кемпировод жээгинде өтө турган курултайга биздин ордошторубуз, кайдыгер эмес абалар, кайдыгер эмес жарандарыбыз туш тараптарынан келип атат. Мына ошолордун азыр кайсы жактан келди жеринен азыр сиздерге тартып беребиз. Мына Кемпироводдун боюнда турабыз. Бизге кечинде келген коноктор боюнча сиздерге эфир кылып берели деп атабыз. Бул жерде бир эжебиз эфирин даярында болсун. Ошо эфирди бөлүшүп коңуздар, Нурбек эке, эфирди бөлүшөбүз достор, жалпы мекендештер. Эфирди бөлүшүңүздөр. Биз эртеңки болуп турган курултайга, элдик курултайга борборубуздан, Нарын жергесинен, Талас жергесинен кайдыгер эмес жарандарыбыз, абаларыбыз, эжелерибиз келип отурат. Ошолордун эмне максатта Кемпироводдун берилишине көз карашы кандай, ошол боюнча азыр сиздерге өздөрү так айтып беришет. Ушул эфирди бөлүшүп турсаңыздар, сиздерден суранычы, түз эфир кылып тур деди. Кемпировод боюнча мына жерде аксакалдар дагы ушул жерде эфирди бөлүшүп коңуздар. Мындай, мына аксакалдардын мындай жанында жандап турабыз. Массалык форматта. Келе, чак. Эфирди бөлүшөбүз достор. Басый. Саламатсыздарбы? Сиздер эртеңки курултайга келгениңиздерди, каякта келгениңиздерди айтып кетсеңиздер. Саламатсыңарбы кыргыз эли? Мен бул жерде чындыгында кыргыз эли үчүн эң осундуу маселе, кейиштүү маселе болуп атат. Эми ошол эртеңки курултайга ошо кыргыз жерибизди, суубузду ошо эл менен кеңешпей туруп, элдин макулдугун албай туруп, ошо башка өлкөгө берилген үчүн ошо нааразы болгон элдер ошо курултай уюштуруп, ошо Кемпироводдун жээгине келип атышат. Мына биз бул аксакал Таластан келди. Сагынбек Мамбеков, баарыңар тааныйсыңар. Мен Нарындын өкүлү болом. Экөөбүздүн кыргыз эл аксакалдар кеңешинин мүчөсүбүз. Баягы мындан 2 жыл мурун 9 октябрда кыргыз эли барып чогулуп, эмне кылабыз эми мындан кийин? Кайра революция боло береби? Ошо аксакалдар силер жолун таап бергилечи. Ошо революциясы жок, мындай тынч жол менен ошо элдик бийлик келсин. Чечип бергиле деген ошондо уюшулган, шайланган аксакалдар кеңешинин мүчөсүбүз. Эми ал мезгилден бери аксакалдар кеңеши көп иш кылды, аракет жасап,
элдик долбоорду иштеп чыгышкан, элдик долбоор деп. Ошо элдик долбоордо ошо экил революция кылбай, кан төгүлбөй, ошо элге, бийликке элдик жигиттер, элдин манастары, элдин баатырлары кантип келиш керегин жолуна иштеп чыккан. Эми аны дагы жеткиргенге азырынча аракет кылып атабыз, шарт боюнча баарыңар тааныш эме кылсаңыз болот. Эми бул жерде биз мына ошо элдик курултай деп, элдик курултайдын түрлөрү болот. Элдик курултай, уруулардын курултайы болот. Ал жерде чоңдордун курултайы болот, дүйүр курултай болот, анан элдик курултай деген болот. Элдик курултай. Мына элдик курултай. Чындык элдик курултай эртең өтө турган болот. Эртең өтө турган ошо элдин ошо көкөй кесисин айта турган элдик курултай болмок. Болот буюрса. Бирок биз келатканда эмнени көрдүк? Биз келатканда ошол жерде курултай уюштуучулардын башчыларын кайра эле баягы экил бийликтин жалдоочулары, милициялары болобу, кимиси болот, кармап ар кай жака алып кетип атат. Мына Азамидин алып кетип атканын өз көзүбүз менен көрдүк мына. Бүгүн алып кетти. Машинага салып кетти, арабаны көздөй алып кетишти. Бир шылтоо менен тиги сотко катышасың дегендей болду. Аны ким билет эмне катыштырабы же камап коебу? Эртеңкиден неметип атат. Дагы бир кызыгыбызды мынакей көйгөйүн сүйлөсө, аны алып барып мына тиги облусунда камап коюптур. Эми бул эме деген эме? Бул деген элдин оюн, элдин максатын өчүрөбүз деген. Ал анда элдин оюн, элдин максатын ким өчүрөт? Элдин душмандары гана өчүрөт да. Анан биздин өзүбүздүн бийлик, өзүбүз шайлаган бийлик ушу элге душман болобу? Кандай болсун? Анан эми бул азыр кыргыз элин ошо ойгонушубуз керек. Эл, жер, элдин элдики, бийлик элдики. Анан эл өзүбүздүн добушубузду берип, ошол жерден шайлап атабыз. Шайлагандан кийин талап кылып алууга акыбыз бар. Анан бийликтеги биздин тиги өкүлдөр, мына азырынча биздин бийликти биз шайлаганбыз силерди. Анан эми бул жерде бир жолу уран чыкты, жер деген маселесин эл чечпейт, бийлик чечет деп. Андай эмес. Бийлик чечпейт. Бул жерде бул эл болот. Эл ошол бүт чөлкөмдө жашайт. Өз тили, өз маданияты менен жашаган эл ошо чөлкөм менен ошо өлкө деп аталат, өлкө. Ошол өлкөнүн эли өзүнүн добушун берип, өзүнүн каалоосу менен бийликти шайлайт. Ошол шайлаганда жөн бийлик шайлабай, ошол кандай багытта, кандай тартиптеги болуш керек конституцияны кабыл алып шайлайт. Ошол конституцияны кабыл алып шайлагандан кийин ошол экил мамлекет деп эсептелет. Ошо мамлекет. Мамлекеттеги шайланган жигиттер убактылуу шайланышат алар. Элдин добушу менен. Эл добуш берип, сен иштеп бер бизге. Ушу биз койгон тартипти, конституцияны иштетип бер деп. Демек, бул жер элдики болот. Бийлик элдики. Кааласа кайра түшүрүп коюш керек тартып турбай, сен жарабай атасың. Элдик сиздин оюңузча ошол элдик курултайдын кабыл алынган чечимдер боюнча биз бийликтин азыркы бүгүнкү чыгарып аткан келишимдерин жокко чыгара алабызбы? Эми ал боюнча бул азыркы келишимдердин баары тең мыйзамсыз болуп калды. Мыйзамсыз келишимди билип аткарыштыбы, билбей аткарыштыбы, бирок билбей жасагандык бул жоопкерчиликтен куткарбайт. Билбей жасасаң да жоопко тартылышың керек. Анан эми бул жерде мына биздин кыргыздын закондору турат. Ошо бул биздин тиги эме боюнча мен айтып берейин. Кемпир абад боюнча. Кемпир абад эмес, жалпы эле тиги биздин суу ресурстары боюнча. Мына биздин суу ресурстары боюнча тиги водный кодекс Кыргыз Республикасында орусча чыгыптыр. Ошонун 4-статьясында водные ресурсы Кыргызской Республики являются исключительной неотчуждаемой собственностью государства. Неотчуждаемой дейт. Эч жака берилгис менчиги болуп эсептелинет дейт. Баасы жок, баасы. Эч жака берилгис дейт. Акысы жок эч кимдин берип. Анан биздин бийликтин башындагылар алып туруп бирөөгө эл менен кеңешпей туруп берип койгонго эч кандай акысы жок. Жок, алар минтип атышпайбы? Биз эл менен кеңештик деп атат да, бирок биз кече дагы келдик да, бул Өзгөн районучу аны. Кече элдин баарын кыдырдык, бир дагы макул болгон элди көргөн жокпуз. Бишкекте көп убакыттан бери эле ушундай спрос өнөтүп жүрүп сурап атабыз да. Макулсаңар кандай көз карашынан бардыгы эле карама каршы да. Ошондо бийлик менен элдин пикири эки ача болуп атпайбы? Эми ал мындай келгенде эл менен кеңештик деген натуралуу мындай жасалма сөз болуп атат да. Мына биз менен эмне кеңешпейт? Мына өкүлдөр, мына аксакалдарыбыз. Мына ар бир облустан келип атат. Мына жаштар келип атат, ар кай жерден келип атат. Алар менен эмне кеңешпейт деле, эмне үчүн сага эле камап киришет? Эмне үчүн куугунташат? Эми аксакалдар сиздер ушул жашка чейин көп бийликти көрдүңүздөр, көп башкарууну көрдүңүздөр. Эл менен эсептешпей бийликтин акыры кандай болчу эле? Ошону бир эскертип койсоңуздар, Саңбек мырза, сиз. Бул бийликти көп колдогон, жүрөгүңүз менен күйүп, ырларды чыгарып жүргөн адамсыз. Бүгүн үнүңүздү жеткизе аласызбы? Эми аракет кылабыз да.
элибизге ушундай күн карантин түшкөндө жок дегенде келип жакшы сөз айтып калганга же ушу элдин духун көтөрө албай турган акыбалга келип калсак, анда биз эмнебиз? Аксакал болгондон кийин ушу чогулган көйгөйдү аксакалдар чечип барып туруп, анан айтса, ошо кеңешип туруп, анан ошону аткарыш керек. Тикелей булар чындап айтканда сөзсүз элдин немесин аткаруучу деп айтабыз да. Булар эми жанагы депутаттардын ошолор чечет деп ушулар неметип атпайбы. А бирок депутаттар кандай шайланып келгенин баарыбыз эле билебиз да. Эми алар чече албайт. Алар чече турган депутаттар эмес. Алар баягы сервердин севиндилери Шайлдабекованын. Ошол сервердин севиндилеринен чыккан өздөрүнүн көлөкөсүнөн коркуп, анча-мынча дүйнө чогулткан, ошону чогултуп алган дүйнөсүнөн алып коет деп коркуп, анан эмне десе макул болуп, шайтан-шуйтан немеге кирип кетип атышат. Мына ошентип кол көтөрүп мен жактырам деп туруп 6 киши жактыратмыш да 6 миллион киши жактырбайтмыш да. Анан кийин ошолордун сөзүн сүйлөш керек. Эмне деген сундук? Шермендечилик. Мына ошондой шермендечиликтин айынан ушу мына өзүмдүн дагы мен уялам, ушу Садыр Жапаровго мен барып туруп ырдап, ушул тиги түрмөнү көрдү. Апасы өлдү, келбеди, атасы өлдү, көрбөдү, баласы өлдү, бара алган жок деп ушуну мындан ары коррупцияга каршы коюп, ушундай бир неметип алып чыгат, элдин уулу болот деп неметери менен ушу талашка барганда эле танкадай болуп эле мен эртең светиңди мындай кылып берем, эртең эле уже бардык немелердин баарын чечип берем. Эч булк этпек эле даже сөз сүйлөдү, бир талаш сүйлөтүп алган жок. Бир талаш сүйлөй алган жокпуз. Чыгып барып мен сүйлөйүн десем мени да жолотпой коюшту. Значит, ошол моменттен баштап менин ишеним кетти. Мен да жер үйүмдү болсо Путинге берип таштады, дагы башкаларына берип таштады. Мына ушинтип туруп бизди да сандалтып койду да. Мына ушинтип биз өзүбүз келатабыз. Өзүбүздүн кендирибизди өзүбүз мына элди кеңештин бир мындай кеңешип туруп өзүбүз шайлаган жигиттерине ишендирбей, ошону бут тосуп келатабыз. Эми мына кече якында эле тажиктер менен болгон конфликтте эмне болдук? Тажиктер биздин аксакалы ыйлабайт да айланайын. Бизди ушу сактап калат деп альфалар турат жанагарда деп ушинтип айтып коюп туруп, анан альфасы болсо бизден приказ болгон жок деп эч тигилерге ок чыгарбай кармап турду. А бизди болсо чыкырат атып атат дейт, ошондо атып атат да ошол жерден тоноп атат дейт үйлөрдүн баарын. Үйлөрдүн баарын тоноп кеткенден кийин тоносо тоноду, калсын, дубалы калсын деп чыйпылыктап атабыз. Бул жактан да атпайсыңар десе жок, дагы приказ берген жок дейт. Анан кийин эң артынан анан өрттөп туруп кетип баратат. Эми атпайсыңар десе жок, болбойт, приказ жок деп. Мына биздин өзүбүзгө чыккынчылар мына өзүбүзгө приказ берип атат, чтоб кыргыздарды өлтүргүлө деп. Биз ошолорду таап келген бандиттердин, ошолордун бандиттердин немелеринде биз кул болуп калдык да. Ошолорду биз кааласа атып коет, бизди кааласа сатып берет. Күлүбүздү көккө сап барат. Күлүбүздү көккө бутубузду колу сындырып коет. Мына Асамидин алдыбыздан эле алып кетти мына азыр. Ошондо мисалы үчүн биз өзүбүз ок атпайбыз, бирок ок атканга ок атышыбыз керек деген принципте жашашыбыз керек да. Ошо да, ошо бардык мына Украинада эле өздөрүн коргонуш керек. Биз өзүбүз дух менен келип атат. А биздин духубузду өчүрүш үчүн булар экөө келип алыптыр да. Булар чынын мен иши баягы тегин билбесең сен кулсуң деп айткан ата бабасынын сөзү туура келет да. Эгерде кыргыз эмес болсо күйбөйт. Кыргыз болсо күймөк кыргызга. Мен ошон үчүн абадан патриот экен деп ойлоп жүрсөм, мен кайра ойроонум чыгып калды туугандар. Мен ошон үчүн бир жакшы сөз айтыштан да бирдеке деп бийликке неметиштен да коркуп калдым. Анткени бул турмушта баары боло берет дегенде болбош керек. Ыйман деген, кичине нысап деген, кичине бир авир, уят деген, ушул элдин убалы болот. Ушул жердин бир неме кылабыз деп мына өзүбүз эптеп келип калдык. Элдер тияктан келебиз деп аткандардын баарын жолун тосуп иттей кылышы мүмкүн. Анткени Асамидин берин алып кетип калгандан кийин биягын шайма-шай иштешип коюшу мүмкүн. Мына булар кимдер, значит? Булар кыргыз эместер да анда. Мына общий домдо отуруп Акаевдин немеси ушу келди да. Акаевди мына келип алып туруп, аны тайраңдатып туруп кайра киргизип койдук. Ал бир өрөөндү берип таштаган Акаевди аппапак, а биз болсо капкара болуп калабыз, Ушундай болуп калабы, айланайын элим, Ушундай болуп калабы, биз капкара болуп калабызбы? Акаев болсо дардараңдап тияктан тонна алтынды неме акчага которуп алып туруп жыргап жүрөт бала чакасы менен. Бакиевдер да ошентип жүрүшөт. Мына ошонун баласы азыр жалаң ошолор тараптуулар бийликке келип атышат. Мына ушул жерде, мына ушу айланайын оштуктарым, айланайын элим, журтум. Бизди аман калтырыш үчүн, өзүбүздүн бирикпесек, биздин анда грош цена.
Биз бүгүн эртең мына курултай болобу? Ушунда бир туруп берип, эл артыбызда турбаса, биз эртең мекенибизден кутулабыз. Анткени бир жерди жырып алдыбы, ошондо жырып алып кете берет. Мына ошол жырыла турган жер мына Кемпирабад. Кемпирабадты азыр сүрөп кесе, мындан ары биз токтото албайбыз. Тажиги да келет, өзбеги да келет, биягынан казагы кирет, бияктан кытайы кирет. Мына ушинтип отуруп мына таламада калабыз. Ошон үчүн элибиз өзүбүзгө дух бере турган бир адамдарды алып келип, өзүбүздү шайлап, өзүбүздүн тегин билип, баарын билип, анан кийин ошондон кийин ошо ишенип кайра алып кое ала турган күчкө келишибиз керек. Ал элдик кеңеш. Рахмат сизде жүрөгүңүз менен күйүп, чын дилиңиз менен элге жерге күйүп мына ушинтип келип отурасыз. Канча жылдан бери тааныйбыз сизди, ушундай туура адамдар келсин, мамлекетибиз өнүксүн деген кошкон, салым кошкон адамдарсыз. Буйруса. Жолда мына көрбүспү, Кудай алып кеткирдики, түлкүнү жолборс экен деп жүрдүкпү, өзгөчө бир жаралып калгансың деп, өзүбүз эле сени көптүрдүкпү, өзүбүз эле сени көптүрдүкпү, каткырып каршылашты майрамдаттык, ким жогун көчөбүздө тайраңдаттык, таң көрү темир бөркөт экен десек, катүгүн кулалыны кайдан таптык, катүгүн кулалыны кайдан таптык, бийлигиң түлкү белем булактаган, кыз белем көзүн кысып кылактаган, оюнбу өмүр бою кумарган кыз, эй, азобу чалмаса албай сылатпаган, азобу чалмаса албай сылатпаган, бийликтин окуругу узун дешет, бирок да базат бычак мизин дешет, калкынын кутулбаган кулу болуп, тагдырдын ташын чайнап музун жешет, ошондой биз деле туюктабыз, адаштык жол таба албай улутка биз, айланып жорулардын мекенине, ата журт азап тарттың унутпагыз, кааласа бөлүп жарып элибизди, кааласа сатып кирет жерибизди, кадырсыз калк айланып калгычакты, көчүрүп жибергиле эми бизди, арманга түшүп жүрүп өлгүчөктү, Алтайга көчүп кайра көргүсөкпү, кайтарып катындарды күтөлүбүң, эй, кайрадан манас тууп бергичекти. Баракетте, өмүрүңүз Рахмат. Сагынбек ага, мына бүгүн эртең 15 октябрда ушул сиз турган жерде, могу Ылдыйда элдик курултай болот дейт да. Анан сиз өз көзүңүз менен көргөн адам катары мына Асамидин Мухиддинов дегенди алып кетти жарандык активистке. Мына ошого сиздин көз карашыңыз кандай? Анткени себеби мен мындай суроо берген себеби Асамидин агабыз ушул жерде эле жүргөн да, 2-3 күн башта күндө эле келип жүргөн. Бүгүн кысым болуп атат да, ошого сиздин көз карашыңыз кандай? Менин көз карашым түз. Асамидиндей жигиттерибизди силер мындай бир ушул жердин башчысы катары шайлап алсаңар да жараша турган жигит. Анткени анын көрө билгендиги, алпара билгендиги, элди мындай бирге ынтымакка чакырып неметкендигин ошон үчүн сыйлап келдим мен. Чындап айтканда. Ошон үчүн Асамидиндей балдарыңарды эгерде жогото берсеңер, силер дайым эле тууп бере бербейт андай балдарды. Жанагы Мирлан Ураимов дегенде ошол жалындуу жигит. Мен үйүмө барып тартып келген. Мени телевиденияга чыгаргандан коркушат. КТР, ЛТР, СЛТР дегендерди мени тартпайт. Анткени мен ачуучундукты дайыма айтып коет деп коркушат. Ошондуктан мен же заслуга да албайм, же башына да барбайм, же аларга кошомат да кылбайм. Ошон үчүн мени ушу неметкенден коркуп турушат. Рахмат. Бизде кысым болуп атат да. Мисалы, неге кече алып кетпеди? Именно бүгүн алып кетип атат. Себеби бүгүн 14-октябрь. Эртең бир күн мурун даярданышыбыз керек да. Ошо даярданып атканда ушундай чыган бычак асап болгон жигиттерибизди бийлик кысымга алып атканга сиздин көз карашыңыз кандай ага? Эми бул бийлик ошол бир жигитти, ошо чыган жигиттерден бирөөнү алып барып мынтип койсок эл жайылып кетет деген ою такыр туура эмес. Кыргызда жигит, баарыбыз кыргыздын жигиттери эр жигиттер, баары тең. Ал болбосо андан кийин ийнелер турат, агалар турат. Кыргыз деген эч качан мындай басынган эл эмес. Кыргыз баатыр эл болгон. Анан эми бул жерде биз кыргыз балдар, биз кыргыз эли, аксакалдар келип бизди Өзбекстандын жерин тартып алайлы деп чогулган жокпуз бул жерге. Өзбекстандын территориясына кирели деген жокпуз. Биз өзүбүзгө берген байлыгыбызды, суубузду сактап калайлы деп атабыз. Ошо байлык, суу деген эми заман келип атат, суу тартышкыла турган. Ошондо бизге рычаг болуп бере турган нерсе. Ошону биз соодалашып, тигилер менен тигилердин газы болобу,
нефтisi болобу. Ошондо сен монда берсең, мен мындай берем деп ала турган жерлерибизди бекер бергенге эч кимдин акысы жок. Эл ээси байлыктын. Ошон үчүн эми ошол элди басам деген бул кандайча түшүнсө болот? Элди басам деген бул бийлик элдин бийлигиби же элдин душман бийлигиби? Кандай болуп калат я? Мына ошону эл ойлонгула. Анан эртеңкиге мына бужакта бир жергиликтүү элди басып атыптыр, бирден алып кетип атыптыр дебей келгиле барыңар тең. Бул жерде элдик курултай. Элдик курултай бир жерде биз тиги пушка атайлы деген жокпуз. Бирөөнү көтөрүп чабайлы деген жокпуз. Элдик курултайда кеңешке келип атабыз. Кеңешке келген элди кандайча кимдин акысы бар басканга? Кыргыздын каада салтында кандай маселе жараганда чечтөөгө барып, жашынакай болуп акыл ташып эле чечип коюшкан да. Мына ошол эле ошол курултай да. Ошол курултай эл чогулуп, айтып деп талабыбыздычы. Эл каршы болсо, бийлик эч качан элге каршы өткөзүп койгонго эч ким аларга укук да берген эмес, эч ким аларга эч нерсе берген эмес да, андай укуктучу. Дагы ошол кошумча айтайын дегеним, ошол эл азыр көрүп аткан элдер болсо да, намысы болсо, барды ойлойм. Ушулар келиш керек бияка, келиш керек. Анткени ошону уруксат берели же бербейли? Уруксат берсек анда берели. Буягында берели, тиягында берели. Кыздарыбызды да берсин, боз үйүбүздү да берели, күлүктөрүбүздү да берсин. Биз анда кыргыз эмнесин кармап турабыз? Мындай экенде 2050-жылга чейин Кыргызстандын жарандардын саны 14-15 миллионго жетет экен да, 2 эсе көбөйөт экенбиз да. Жерлер менен суулар көбөйбөйт экен, бирок адам ресурсу көбөйөт экен, адамдын муктаждыгы көбөйөт экен, сууга болгон, башкага болгон муктаждыктар көбөйөт экен. Биз ошондо элибизге өзүбүздүн азыркы сууларыбызды бере берсек, мына Кемпировод суусуна канча суу агып келип топтолот да бул жергечи. Биз сууну аларга ээлик кылып берип койдук. А бирок ошол биз 15 миллион болгондо биздин балдарга ушу суулардын сапасын жеткизе алабыз биз берип койгондон кийин. Туура, эң сонун сөз. Бир эле нерсе, мен кечинде түндө отуруп алып немени карадык да, соткада биздин видеодо жүрөт. Мирлан Маратуулунун жана Кыргызстан энциклопедиясын карап туруп, мамтип картаны ачып берип атат. Картада эч кандай бир өзбектиnkine тырмактай да бир неме акысы жок экен да, тырмактай. Анан жөн эле мынай мен эркектик сөз берип койдум эле. Эми 50 гектар кетип калыптыр деп койгонго жарашпайт да. Бул адамдын өмүрү менен ойноп аткан сөз. Өмүрүбүз менен, биздин өмүрүбүз менен. Бир элдин тагдыры менен ойноп аткан. Мен таластыктар ушул оштуктарга өлүп берүүгө даярмын, ошо кыргыздын намысына тийсе, туурабы? Менимче мен ушул неме мүмкүн этип элдин неме мен далай Дооронбекти канча жолу шайладым, Текебаевди шайладым, Болот Шерниязовду шайладым, Олтунбаеваны шайладым, Бакиевди шайладым. Ушулардын баары адам болот экен деп келдим да. Бирок бизге президенттик жарабайт. Элдик кеңеш, элден коркуп турмайынча биз жерибизди сактап кала албайбыз, башка жака мындай бир немете албайбыз. Мындай өнүгө албайбыз. Ошонун кошоматчылыгы менен өтүп, улам алыстан отуруп анан тарап кетебиз. Я көчүп кеткиле деп анан кийин бизге айтат, давай азыр шарт кылып атпайбы, көчүп кеткиле Россияга барып. Мына Россияда эмне болуп атат? Мына биздин ата-бабаларыбыз айтканда, мына Россиянын акыры бир күнү ак кулу казасы дейт, жооп берчү күндөр келет да, туурабы? Жооп бериш керек кылган кылыгы үчүн. Жооп бериш керек, жакын арада эле жооп бериш керек болуп калат. Ошон үчүн жигиттерди басмырлабай көтөрө турган, дух бере турган жигиттер жок. Ошо арабызда көп болбой атат. Мына Мухиддин, ошо Мухиддинди бирдеке кыла турган болсок, өлүп беребиз баарыбыз. Манас туй турган кыздар жок болот а. Ооба, туура. Неме дейт да? Эми мындай да туугандар, бул кыргыз элимге да айтат, ой качан бизге Манаска окшош жигиз каякта Манас табабыз, ой. Манастын баары арабызда. Ар кимибиз Манас, жөн эле Манастын тиги кандан дух көтөрүлсө эле. Ар бирибиздин каныбызда бар дейсизби? Каныбызда, ошо Манас болуп чыгабыз. Биз жанагы кыргыз элинин баш мыйзамын аксакалдар дайындап берген багыт менен курултай жолу менен иллюстрация жүргүзүп, элдин арасынан ар бир айыл өкмөттөн курултай өткөрүп, ошол жерде боо жигит бизге жарайт деп ошону көтөрмөлөсөк эле, ошо эл шайлаган жигиттерден аралып тандалып Манас өзүлө чыгат, ооба. Эл тандай албай атпайбыз бага. Эл тандай албай атпайбыз. Элди тандоого кирелекпиз. Тандайбыз. Ал жанагы жергиликтүү курултай өткөргөндө мына азыр бийлик өткөрүп атат, ошондо тандагыла арасыңа. Дежурларды жибербегиле. Баягы тиги байларды, башкаларды жибербей иллюстрация өткөрүп туруп тандап алгыла. Тандаса мыйзам ошого жол берет мыйзам. Мына тиги бийлик өзү айтты. Өкмөттүн кишилери кошулбайт, тандалууга акысы жок.
эл өз тандасын деди. Эл мына бау жеринде өткөн пайым жакында. Тандагыла да ошондон элек чыгаргыла, ошо элеген жигиттердин арасынан анан мондай манастар, семетей, сейтектер чыгат өзү эле. Бизге толтурат андай баатырлар. Ооба, кыргыздын учу кур эмес. Туура. Буйрса. Рахмат. Рахмат. Куш келипсиздер, эми алыстан ат артып ушунда элибиз, жерибиз деп күйүп келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Элге дем бериңиздер, күч бериңиздер. Буйрса, жерибиз бүтүн болсун, элибиз аман болсун, тырчылык болсун, жерибиз Эми биз аксакалдар милдетибиз ушу. Сиздердин аксакалдык милдетиңиздер эң туура. Чындыкты айтышыбыз керек, чындыкты калса айтып беришибиз керек. Аны айта албасак биз эмнесин аксак? Анан негиз аксакалбыз деп туура айтасыздар. Жалгыз тосуп тоскон болсом жазайын, жабыркаса жашоодогу сапарым, муңду кайрык ырларыман угулса, мунун баары чындык сенин азабың. Чындык деген жалгыз сөз деп көшөрүп, жалгандыктын жүрөгүнө көсөлүп, кийим салган адамзатка эң керек жүргүм келди чемодандай көтөрүп, ал оор экен салмагында ченем жок, бел кайшып олтурамын эми ойлоп, жаштык кылбай, курчтук кылбай ал кезде акыйкатты аттап кетсем же болмок. Акыйкаттын келатканда таң атып, керек беле чындык жок деп талашып, ал бар окшойт, бирок бизге жолукпай, каяктадыр жүрсө керек адашып. Мына ушинтип адашып кеттим. Рахмат ага. Урматтуу Facebook достор, буйрса эртеңки 15-нде Өзгөндөдө турган чогулушка мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, убактыңыздарды бөлүп келип кеткениңиздерге чакырам. Анткени жерибиз, элибиз, суубуз биздики. Кайдыгер болбой, колдоп, коштоп туруңуздар. Азыр неме дейт, Асамидин агабыз бизди түз эфирден көрүп атат. 20 мүнөткө деп эле суранышкандан жок дей албадым. Менден сарсана болбоңуздар. Мен кайтып келем буйрса дейт. Бүгүн келбесе эртең чатак башталат. Туура. Аны ошо деген айып. Жок, ошентип турушат да. Эл сүйлөшөдөн кийин копу дешет. Азыр бүт эл көрдү да. Динамика кетти. Ооба, кетти. Сиз кайсы жерден келдиңиз? Мен Баткен. Баткен областынан келдим. Баткен областан. Бул жерге кандай максатта ким кабар берди? Көз карашыңыз, Кемпироваттын кетишине көз карашыңыз, элдин маанайы кандай? Баткендеги элдин маанайы кандай? Баары жакшы. Кемпироват бөтөн элге өтүп кетпеш үчүн кайдыгер карап тура албадык. Ошон үчүн келдик кечинде. Кечинде келдиңиз. Баткенден келдиңиздер, а? Баткенден келдим, бирок Рахмат. Ол жерде кайдыгер эмес апаларыбыз да келип отурат. Булардан да интервью алайлы. Эжеке бизде 134 адам көрүп отурат. Мына бүгүнкү болуп аткан, эртеңки болуп аткан курултайга келдиңиздер да, туурабы? Ошого сиздин Кемпироваттын кетишине көз карашыңыз бир аз маалымат берип койсоңуз, элдер кайсы жактан элдер келип атат деген мааниде бизден чалуулар, суроолор көп болот. Biz dağın ele şu Batken leylekten bolabız, Arkaylı'dan. Men daha şu Kempirovattın ketişine Karamança karşımın. Şol eldin talabın tartışıp şetke kelip şol pikirimdi bildirsem, kamçı sen oylanıp iş kılsaң bolot. Mınakey bizde mana Batkende yaşayız. Mına hazır şu 4 jolu şöten kaçıp çıktık. Bu nevrelerimizde mana 9 nevreni jetelep kaçıp çıktık. Kamçı sen bilbeymin ala ol jактагы emeni 39-cı protokolga kol koyup bizdi tınçыбызды alıp koydun. Biz tınçыбыз buzulup kaldı. Öte yaşay albay kaldık. Mına hazır Batkenden da leylekten da kayrılılar jasalып жатат. Men ekin Bişkekten nevrelerim menen şu yakta yaşap hazır Kurultayga keldim. Şu Kempirovат su saktashты men ketişige men de kaşımın şu ellerge koşulup men nizamsız boluşunu kalabayman. Şu Kempirovattın su saktaşı jayda kalışını kalayman. Kança gana ellerin narazıçılık bolup jata şu narazı ellerdi uşuңду kalayman kamçı men şunu kalayman. Eger uqpasaң dağın ellerin narazıçılığı küçe baratat sana жақсы ойдойдек келгениңде азыр оюбуздан кайттык. Сен азыр элдин үнүн укпай койдуң. Садырдагы, камчыдагы биз силерге үмүтүбүз чоң эле.
Азыр үмүтүбүз өчүп калды. Ошо эле өчүп калды менимче. Өчүп эле калды деп ойлойм да. Неберелерди алып качып, ушинтип жүргөнүбүз бизге эч кандай мына азыр неберелерибиз ошо немеден коркуп, стрессте калып, эле болуп атат да энди. Жашашка бизге вообще неме калбай калды өйтө. Камчы шола жакшылап чечишти каалаймын. Ушул 39-протоколду ham жокко чыгарышыңды каалаймын мен. Баягы постторду жайга коюп коюшуңду каалаймын. Элдерге кошулуп, шу элдин атынан, Лейлиге Баткен областынын элдеринин атынан мен туура кайрылып кетемин. Мен дагы ушул каршымын ошо постторду алышыңды, бизде тынчсыздыгыбызды бузганыңа сен эле күнөөкөр деп ойлойм мен. Мен ашу ачык сөзүм ушул 9 неберени мен үчүн мен 4 жолу алып качтым. Шу сенин шу күнөөкөрлүгүңнөн деп отурам мен. Постторду алып, бизге мына 39-га кол коюп, элдин кызыкчылыгын ойлобой, элден сурабай кол койгонуңа мен каршы болуп, бүт Лейлек Баткен элинин атынан мен шуну айта алам мен. Эне катары шуну айтмакчы болуп атам. Мына азыр Кыялбек шуну алып атканга мен айтып атам. Каршымын. Жайга постторду кой, баягы 39-протоколуңду жокко чыгарышыңды мен талап кылам сенин камчы. Болбосо колуңдан келбесе кет. Өйттөн отуруп агыла онтуп бизди тынчсыздыгыбызды силер келгенден бери шу Садыр Жапаров камчы ташыйып шу келгениңерден бери биздин тынчыбыз бузулду. Биз тажик менен 1 грамм сен менге келип урушкан эмес элек. Ana şu tinchimiz buzulup kaldı. Rahmat. Şu men жақсылықша чечилишini каалайм. Rahmat. Урматтуу мекендештер, урматтуу Facebook'ta достор, биз эртеңки болуп турган курултайга барыңыздарды чакырабыз. Эфирди бөлүшүп коюңуздар. Өзгөн району Кызылакчабар айылы Ош областы. Мына биз азыр турган жер Кемпироваттын жээги. Эртеңки өтө турган жыйыныбыз, мына менин колум түшүндө болот. Ошол жерде болот эртеңки жыйыныбыз, могул жерде талдар жакта. Эгерде 900-чү горизонталга чыгарабыз деп турган болсо, тиги жерде таяк турат. О, тигиде. Мен колум түшүндө. Ошол жерде таяк 900-чү горизонтал болот. Ошол жерде мына биз турган бийиктикке чейин келет. Могул турган жерлер, бош турган жерлерге биз жанагы арпа эгип, же болбосо жанагы жем чөп эгип, ушул жерде дыйканчылык кылабыз. Анан күрүч айдайбыз. Тиги жерде биздин уйларыбыз оттоп жүрөт, ушул жерде койлорубуз оттоп жүрөт. Тиги жерде көрсөңүздөр болот. Бул жерде бизге 1 сантиметр жер бошобойт. Бул жерде калат деген сөз туура эмес. Биз неге наразыбыз? Эмнеге ушул бийлик келгенде Кемпироватты көтөрүп атат? Неге Атамбаев көтөргөн жок, же болбосо Сооронбай Шарипович көтөргөн жок? Булар былтыр эле сөз берип келгенби дейм да. Былтыр ушул Кемпироват маселесин көтөргөндө Камчы Кыдыршаевич Куршап стадионунда айтканда, биз Кемпироватты Куршап эли наразы болсо бербейбиз деп сөз берип келип, анан эми мына кечегинде дежурналар менен чогулуш өткөрүп, ошол элдин атынан, ушул жерде жергиликтүү элдин атынан сүйлөп, биз барып эл менен жолугуп келдик, эл согласен берди, биз Кемпироватты беребиз дейт. Депутаттар да кысымга алып атат, эл өкүлдөрүн. Мына бүгүн биз жарандык активисттерибизди эртеңки курултайга 1 күн калганда коркутуу үркүтүүлөр болуп атат. Азыр бизде Бишкектен, Таластан, Нарындан келген конокторубуз көп. Канча нерсе 75 метр. А бул жерде гектарлар жатат. Ошо 75 метр. Каламатов дегенде шону айтты го. Азыр Мына жерлерди көрүп атасыздар, тиги талдардын астына чейин келет. Астыга чейин. Ушул жерге чейин келет, тиги торпок турган жерге чейин. Тиги жигит кетет го, ошол жерге чейин суу басып келет да. Бул жагы айыл болуп кетет. Бул жагы тиги айылга кирип барат. Айылга кирип барат туугандар. Ошондой. Эртеңки болуп турган курултайга келиңиздер, кайдагер эмес патриоттор жолго чыгыңыздар. Эртеги саат 11-де болот буюрса. Эртең Кемпироватта, ушул жерде жээгинде, ушул жерде Жакшынакай
ilgari ата бабаларыбыз кантип курултай өткөрүп келсе биз ошентип курултай өткөрөбүз. Мен эфирге киргенде кирип туруңуздар туугандар. Мен сиздерге орчундуу кабарлар менен кабарлашып турам. Бизден журналисттер келип интервью алып атат, бирок алар деген прямой кылбай атат. Чындыгында прямой кылбай атат. Биз дейт жергиликтүү эл менен жүрөбүз дейт. Биз Facebook'тан сөз алып берип турабыз. Буюрса ушул биз чыгарган эфирлер да YouTube'га чыгат деген үмүттөбүз. Баарыңыздардан сураныч. Өтө суранабыз. Эфирге киргенде кайдыгер болбой кирип туруңуздар. Азыр мына жергиликтүү эл, эки жактан келген конокторубуз мына ушул жерде, ушул үйдө түнөп, ушул жерде мейман болуп атышат. Кемпирабад. Келиңиз. Кайсы жерден келдиңиз? Өзүңүздү тааныштырып сүйлөй бериңиз. Мен Баткен району Лейлек районунан келдим. Жаңы жер айыл өкмөтүнөн. Өзүм атым Хидирова Орозбе. Ошо жаңы жер айыл өкмөтүнүн Остук айылда жашаймын. Как раз ошо уруш чыккан жерден арка айылыбызды тутуп кетти. Балдардан канчасы өлдү, аны силер айтпай атасыңар. Кудайдан коркпойсуңар, Садыр. Камчы, силерди биз мындай ойдо неме кылбадык эде, силер келгенде кандай жакшы немелер менен келип, кандай жакшы сөздөрдү айтып кеттиңер. Бири дагы болгон жок да. Мына 2 жыл болгон болсо, 2 жылдан бери биз качабыз да. 4 эмес 5-нчи жолу качышыбыз. Мына мен дагы алдыңгысыда 5 неврем качып ыйлап барып азыр немеде отурат, Белоскийде квартирада отурат. Бир бузук үйдө отурат. Балдарды окутканын окутуп, окутпаган окутпай жатабыз, жетпейт күчүбүз. Бир эмес 2 балам квартирада. Ошентип биз немеде бизде тынчтык жок да. Силерден эмнени күтсө болот? Алмаз Атамбаевдин барында биз алмазды жаман деп жүрүппүз. Ошо маалда мындай иштер болгон эмес, тып-тынч жашаганбыз. Керек болсо биз тажиктер менен кудандайым болуп алганбыз керек болсо. Мына силер келгенден бери төлкө уруш, билбейм эмне кылышыбыз керек. Чачыбыз агарып кетти, качып маргын даркым деп качып жүрүпчү. Да эмне деш керек? Энди мына Кемпирабад. Ал силер мына биздин тажиктин чегарасын тосуп бергиле, Кудай жалгасын. Чегараны тоспой эле энди мына Кемпирабадты не кыласыңар берип? Кемпирабад элге керек, мына өзгөнүн эли Кыргызстан, бүт Кыргызстанга эле керек да суу. Өзүңөр эми ойлосоңор болот да, кандай? Өзүңөрдө билимиңер жок, капа болгула. Илим жок силерде. Өзүңөрдөн күчтүүлөр толтура, ошолорду койсоңор болот. Күкаларым, капа болбогула. Силер деле кыргызсыңар. Силерди бөлгөн жерибиз жок, бирок кылган ишиңер болбой атат да. Элди кыйнап атасыңар, төлкө. Азыр мына биздин Лейлек району бардык эле качып жүрөт. Мектепте 10тадан, 15тадан бала окуйт. Десатта 6та, 7та бала барат. Өзүңөр ойлогулачы, бу кандай жашоо болот, а? Кандай жашоо болот? Эже, бир суроо берейинчи. Азыр сиз ошо чегарада Баткен областында Лейлектен келдим деп атпайсызбы? Ошо тажиктер менен чегара маселеси болуп атат. Эгерде бул бийлик айтып атат да, Кемпирабадты берип атабыз, зын тоспойт деп. Эгерде зын тоскон болсо, ошол Баткендин башына түшкөн коркунуч, кыйынчылык ушул өзгөн районуна түшөт деп айта аласызбы? Түшөт, сөзсүз түшөт. Азыр биз анклапта эле калып кеткенбиз керек болсо. Кече качканда маргында тоодун арасында отурабыз, барды ойлосо анклапта калып кеткенбиз да. Бүт тоодун ар жактары тажик. Каяка барсаң, Сванага барсаң да, маргында аркынга барсаң да тажик да, нар жак тоодун ар жагы анклапта эле калганбыз. Ошолорду тосуп аныктап бербейсиңерби? Садак олоюнда мындай ойлогулачы жакшы. 39 протоколду жок кыгыла. 42 протоколуңду ham жок кыл, протоколуң керек эмес. Мына 4та посту алып таштадыңар, алып таштабагыла. Азыр мына төр көчөдө уже тажиктер үй салып атат. Алып таштаган жериңерге постко үй салып атат. Муну кантип ойлойсуңар? Наоборот, жакшы кылып жол ачып бердиңер да аларгачы. Силерде ham бардыр бизде эне атаңар, Биз дагы качангаcha ушинтип качып жүрөбүз. Мына көрүп аткан элдерди эртеңки курултайга бирөөс чакыра кетсеңиз да, сураныч. Ошо көрүп аткан элдер силерден сураныч, мына эрте курултайга келгиле. Чын жүрөгүңөрдөн мына немеңерди айткиле. Керек да бизге сулуу жер керек. Кыргызстанга, бүт Кыргызстанга. Унтуп жүрсөк кыйын. Ташип менен Жапаров силер давай. Иштей албайсыңар, жайыңарды бошотуп эле кеткиле укалар. Кеткиле, силерден зорлор бар го.
Өзүңөр эле акылыңар менен Кудайым карап турат. Биз дагы силерге рахмат айтабыз ушу таштап кетсеңерчи. 2 жылдан бери мына өзүңөр ham билип атасыңар. Көп биз баткен эли урушта, өлгөн өлүп жатат. Жарымын айтасыңар, жарымын айтпайсыңар. 5-15 жылда Москвада иштеп келген балдарыбыз зорго үйүнү курса, немесini ичидегин полный алып күйгүзүп кетип атат. Буга кантип чыдап турасыңар? Өзүңөрдү койгулачы ошо балдардын ордуга. Biz büttük koy, kantıp yaşayız biz ayakta. Sizler şunu davay ketkileden yaşan nemelerdi koygula. Baldarımız köp Kudaga şükür. Şunçalık zor baldar köp. Zor baldardan mınan tüyle alıp ketip kamap uyat da şunu kıgan işine uyat. Baş götürgönleri deyle je öldürüp koyuyorsunlar, je kamap koyuyorsunlar. Yok bu yerde o dinede kantıp cevap veresinler ha. Bunun cevapkerçiliği var. O şahını ya moylop görgüle. Köyle mınçalık ennelerdi kakşatbağla. Sadır, kamçı, suranamın ülkelerim. Sizler hem bizim ele kırgızsınlar go. Sizlerdi men jaman degen jerim jok, biroq işti alıp baralbay atasыңар da, mındayça aytkanda. Men özüm jalpak tilimde ele aytayın. Alıp baralbay atasыңар. Bizdi kıynap atasыңар Kırgız elini. Rahmat. Урматтуу мекендештер, дагы да болсо эфирди бөлүшөбүз. Мына көрүп атасыздар, Кемпирова суу сактагычынын жээгинде турабыз. Өзгөн району Кызылчабыр айылы Ош областы деп силерге дагы бир жолу айта кетейин. Мына тиги уйлар оттоп жүрөт. Ошол жерлерди мына азыр суу кетти, мисалы биз ошол жерлерге мындай кандай десем, өзгөнүн тили менен айтканда беде, арпа, сеп ушул жерде дыйканчылык кылабыз. Анан суу басып кетсе бул Кудайдан дейбиз да. Баягы пешене деп коет го. Ошондой сөз. Анан өзүбүзчө ушул жерде дыйканчылык кылып, тиричилигибизди өткөрөбүз. Анан эгерде эртең 900гө келе турган болсо, 900 мына талдардын асты тиги бар. Мен колумдун тушунда таяк турат, башында неме турат, жеги. Куленка урап койгонбуз, мына ушул жерге чейин чыгат. Анан ошол жерден сууну айдап туруп, мына жака кут тушунда кылып туруп, сууну кетирип туруп, мына ушул жерди тосот. Эч ким гарантия бере албайт эртең могул жерге погран застава алып келбейт депчи. Ушуну ойлонуңуздар туугандар. Тиги бул жагы ушундай каптаган болсо тигил жакка чейин кетет. О, тигиде жылтырап, уна турат, ошол жакка чейин кетет. Суу ушул жакка чейин басат, айылга кирип барат. Айылга кирип барып туруп, кайра сууну артка айдап туруп, мына ушул жерлерди бошотуп туруп, Өзбекстан ушул жерде дыйканчылык кылат. Дыйканчылык кылабы, тиги үй салып береби, же элди камсыз кылабы, же ваяний жасап келеби. Короче, бизге коркунуч, мына жерде жашаган үйлөр да коркунучта, Өзбекстанга өтүп кетүү коркунучта турат. Мына жерде айылдар бар туугандар. Биз төрөлүп чоңойгондон бери ушул айылда жашап келген жарандарыбыз бар. Биз өтө коркунучта турабыз туугандар. Мен эл өкүлдөрүнө айтам, ушул жерде жарандык активисттерге, журналисттерге баарына кайрылам. Эртеңки болуп турган курултайга келиңиздер. Анан мен түз эфирге чыкканда ушунтип кирип эфирди бөлүшүп туруңуздар. Бүт Кыргызстан көрүш керек. Кемпирова элдики эч качан берилбейт. Бул жерде эч кандай саясат жок, мадмарф жок, бүтүн Кыргызстан жок. Бул жерде элдин бүтүндүгү, жердин бүтүндүгү болуп атат. Эл маселеси, жер маселеси болуп атат. Саясатташтырыштын кереги жок бул жерде. Айрым фейк аккаунттар кирип, Мадмаровдун жалданмалары деген сөздөрдү кичине этият болуңуздар. Мына туугандар, эртеңки боло турган курултайга баарыңыздарды чакырабыз. Эфирди бөлүштүргөндөргө рахмат, эфирде олтургандарга рахмат. Кайдыгер эмес патриоттор дагы болсо эфирге чыгам. Ушул эфирди бөлүшүп туруңуздар, чоң рахмат.